Кыргызстанда саясий жагынан өзгөрүштөр болду, экономика жагынан өзгөрүштөр болду. Эми айтып берсе көп го дейм. Прошел и прошел. Да, были игры, но я не ездил в чемпионаты. Кыргызстанда деле жакшы болсо керек. Мен боюмчачы. Мага ушу жыл жакшы жыл болду да. Отличный. Без всяких там эксцессов, без всяких переворотов. Живем нормально, слава богу. Пенсию добавили сюда. Ну, могу только одно сказать, что работа в судах стала более-менее лучше, чем была раньше. Мен үчүн эң жакшы жыл болду. Чем запомнился? Тем, что я стал хорошо видеть. Мне сделали операцию на глазах, и отлично. Спокойствие, повышение благосостояния и улыбки у народа. Үй бүлөлүк жумуштарда жакшы ийгиликтер менен жакшы жыл болду. Мамлекетте деле тынчтык болду да. Мамлекетте тынч болду. Кудай буйруса бар эле ниет кылышыбыз керек го жакшылыкка. Саясий деле азыр эле жылдын аягында жанагы Кытайларды кетсин деп эле чыгарып атат. Мен ойлоп атам, аны деген саясий чечим болуш керек. Элди жөн эле дөрбөтө берген бир чети болбойт го дейм. Анан деген эгер мисалы ошентип эле элдин баары митинг деп чыга берсе, өндүрүш да токтоп калат. Иш да жок болот. Россияда айтып атпайбы, иштер жок, кайра мигранттар келип атат деп.